Ma'arij сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси баскычтар дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 44 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Суроо берүүчү Назр ибн Харус сөзсүз болуучу жазанын кыяматтын качан болорун, анын болорунан шектенип келүүсүн сурап жатты. Ал жаза капырлар үчүн сөзсүз болот. Эч ким аны токтото албайт. Ал кыямат. Ал бардык баскычтардын ээси асмандар болгон Аллах тараптан. Периштелер менен рух Жебраил Аллахка өлчөмү 50.000 жыл болгон ошол күндө Аллахка көтөрүлүшөт. Эң мыкты сабыр кылып чыдамкай бол. Албетте аны кыяматты алыс деп ойлошот. Биз аны жакын деп билебиз. Анын ошондой экендиги шексиз деген мааниде. Ал күнү асман эритилген жездей болот. Тоолор жүн сымал болот. Ал кезде жакынынын абалын сурабай калат. Мисалы, бир туугандар же жакын адамдар бири-бирин сурабай калат деген маани. Алар ошондо бири-бирине көрсөтүлүшөт. Ошол күнү күнөөкөр капыр азаптан улам балдарын деле төлөп жиберүүнү каалап калат. Аялын жана бир тууганын деле берүүгө даяр болуп калат деген маани. Аны коргоп жүргөн тууганын да, жердегилердин, адамдардын баарын деген мааниде баарын берип, анан ошол төлөм менен кутулгусу келет, тозок азабынан кутулгусу келет деген маани. Жок, бул жерде антип кутулууга болбойт деген маани. Бул абдан ысык от, анын баш терисин шылып салат. Ага терс бурулуп чегинген адамды да, ыймандан терс бурулуп чегинген адамды да деген маани өзүнө чакырат. Байлык топтоп казыналарга каткан эле. Чындыгында инсан сабырсыз жаратылган. Эгер ага жамандык келсе, аябай тынчы кетет. Байлык келсе сараң болуп калат. Намаз окугандар гана андай эмес. Алар ар дайым намаздарында болушат. Намаздарын үзгүлтүккө учуратышпайт деген маани. Жана алардын байлыктарында белгилүү үлүш бар. Кайыр садака, зекет берүүгө даяр деген маани. Тилемчи менен колунда жокторго, байлар ошолорго берүүгө милдеттүү деген мааниде. Кыямат күнүнө ишенгендерге, эгесинин жазасынан корккондорго, анткени Аллахтын жазасынан эч ким качып кутула албайт. Өз денесин сактагандарга, күнөө кылуудан, никесиз катнаштан сактагандарга деген маани. Бирок өздөрүнүн аялдары же күңдөрү менен чектелгендер, каниет кылып чектелгендер деген маани. Күнөөлүү эмес. Кимде-ким мындан башканы талап кылса, анда алар чектен ашуучулар. Аманаттарын жана убадаларын сактагандар, берген күбөлүктөрүндө так болгондор, намаздарын өз убагында окугандар, мына ушулар бейиш бактарында сый көрүшөт. Капырларга эмне болгон? Сен тарапка тигилишет. Оңдон да, солдон да жамаат болушуп. Алардан ар бир адам бейишке кирүүнү үмүт кылып жатышабы? Жок, биз аларды кантип жаратканыбызды билишет. Чыгыштар менен батыштардын эгесине ант болсун. Чындыгында биз кудуреттүүбүз. Аларды мыктыраагына алмаштырып коюуга алсыз эмеспиз. Жана бизден эч ким озуп кете албайт. Аларга убада кылынган күн келгенче пайдасыз сөздөргө батып, алаксып, ойноп жүрө беришсин. Алар мүрзөлөрүнөн тирилтип, чыккан күнү коюлган белгилерге жүткүн көнсүп шашкалактап калышат. Алардын ошондо көздөрү төмөн карап кордук ороп алат. Аларга убада кылынган күн дал ошондой оор.